Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли, кандайсыздар? Бүгүн мына 1-май саат 9:30 болуп калды. Согуштун башталганына бүгүн 3-күн, бирок Кыргызстан тараптан эч кандай бир кадам жасалган жок. Биз азыр Достук айылынын үстүндө турабыз. Достук айылынын үстүндөгү канал, эгер түшүнгөндөр болсо, мына жерде асфальт жолу, ушул жерде кыргыздар турат. Айылды аралап киргенге эч кимдин духу жетпей жатат. Достуктун астындагы арка айылында уже тажиктер чыгып, 3-көчө дегени бар экен. Ошо 3-көчөсүнүн үйлөрүн баарын күйгүзүп, байрактарын илип атыптыр. Ошол жерден бирөө үйүнү кайтарганы бир бала кирсе, кирген баланын бутуна атып, ар кандай жаракаттарды алдырып койбой атыптыр. Кирген адамды тажик тараптан атып атат. Тажик тараптын военный кийинген балдары атып жатат экен. Демек, бул тажиктердин военныйлеринин ат дегенге укугу бар экен. Кыргызстандын ат дегенге укугу жок экен. Эч ким атпай атат кыргыз тараптан. Мына чыныгы бүгүнкү абал ушундай. Эч кандай бул жак тынч, нары бери деген сөзгө ишеништин кереги жок. Мына чыныгы элдер өзүнө өзү коргойбуз деп ушетте жүрөт азыр. Булар бар биз коргойлу десе, буларда же бир курал жарагы жок. Же башка нерсеси жок. Военныйлерде куралы бар, мына жерде мында болуп турат, тизилип эле.